Кыргызстан эгемендүүлүктү алгандан бери 5-чи президенти менен жашап келүүдө. Алардын ичинде 2-чи падышабыз Курманбек Бакиев тууралуу түрдүү пикирлер айтылып келет. Бул ирет биз дал ошол Курманбек Салиевич тууралуу сөз кылмакчыбыз. Мен Бакиев Курманбек Салиевич Кыргыз Республикасынын президенттик кызматына киришип жатып, Конституцияны жана мыйзамдарды ыйык тутууга жана сактоого, Кыргыз мамлекетинин эгемендүүлүгүн жана көз карандысыздыгын коргоого, Кыргыз Республикасынын бардык жарандарын эркиндиги менен укуктарын урматтоого жана камсыз кылууга, бүткүл эл ишенип мага жүктөгөн президенттик бийик милдетин ар намустуулук менен талыкпастан аткарууга. Бакиев Курманбек Салиевич 1949 жылы 1 августта Жалал-Абад облусунун Сузак районуна караштуу Масадан айылында туулган. Үй бүлөдө 7 туугандан улуусу. Атасы Сали Бакиев колхоздо башкарма болуп иштеген. Кесиби боюнча инженер-электрик. Саясаттагы карьерасы. 1990 жылы Көкжаңгак шаардык компартиясынын 1-чи катчысы, андан кийин шаардык кеңештин депутаты. 1992 жылы Жалал-Абад облусунун Тогуз-Торо районунун акими. 1994 жылы Мамлекеттик мүлк фондунун жетекчисинин орун басары. 1995-97 жылдары Жалал-Абад облусунун губернатору. 1997-2000 жылдары Чүй облусунун губернатору. 2000 жылы 21 декабрдан тарта премьер-министр кызматына киришкен. 2002 жылы Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаты. 2004 жылдан тарта Кыргызстан элдик кыймылы саясий кыймылынын төрагасы болгон. 2005 жылы кайрадан премьер-министр кызматына киришкен. Жоогазын революциясы. 2005 жыл Кыргызстандын тарыхында чоң саясий бурулуш катары элдин эсинде калган. 15 жыл бою өлкөнү башкарган президент Аскар Акаевке элдин нааразычылыгы күчөп, натыйжада жалпы элдик революция туңгуч падышаны тактан оодарган. Революциянын алгачкы сааттарында президенттик милдетти Ишенбай Кадырбеков аткарган. Андан соң бул кызматты Бакиев аркалап калган. 2005 жылы июль айында президент болуп жалпы тикелей шайлоонун натыйжасында шайланган. Курманбек Бакиев өлкө башчылыгына келгенден тарта негизги басымды мамлекеттин экономикасын көтөрүүгө караткан. Алсак Акаевдин тушунда бюджеттин киреше бөлүгү 18 миллиард сом болсо, ал эми 2009 жылга карата бюджеттин киреше бөлүгүнө 57 миллиард сом жыйналган. Башкача айтканда өсүш 300% түзгөн. Экономиканын өнүгүшүндөгү жаңы приоритеттерди аныктоо, максатка жетүүдөгү жаңы ыкмалар гана эмес, коррупция менен аеосуз күрөшүү дагы ушундай чоң жыйынтык берген. Анткени көмүскө экономиканы сугарып, мамлекеттин биринчи адамына жакын болушкан тар чөйрөдөгү адамдардын гана байытып келген финансылык булактар өлкө бюджетине карата бурулган. Бул биринчи иретте кичи жана орто бизнести колдоо, ички жана сырткы инвестицияларга жол ачуу, бардык тармактардагы айыл чарбасында, өнөр жайда, курулушта, финансылык системада, соода кылууда, кызмат көрсөтүүчү чөйрөдө жаратман эмгектенүүгө шарт түзүү аркылуу ишке ашырылган. Ушул аталган иш-чаралар комплексинин ишке ашыруу боюнча жасалган кадамдар өлкө бюджетине түшкөн кирешелердин эселеп көбөйүшүнө алып келди да ички дүң продуктунун бир нече эсеге көбөйүшүн шарттады. Кыргызстандын тышкы карызы. Акаевден Кыргызстанды жалпы мамлекеттик карызы 2,5 миллиард АКШ долларына жакын жеткен абалда Бакиевке өткөрүп берген. Бирок Бакиевдин 5 жылдык башкаруусунан кийин 2010 жылдын 1-январына карата мамлекеттик карыз 2 миллиард долларга жакын ылдый түшкөн. Башкача айтканда 500 миллион АКШ долларына азайган. Сырткы карыздын азайышы мамлекеттин алтын валюталык резервинин тез өсүшү менен байланыштуу болгон. Акаев Бакиевке улуттук банкта бар болгону 500 миллион АКШ долларына жакын резерв калтырса, Бакиев Атамбаевке улуттук банктагы резервди 2 миллиард АКШ долларына жакын акча менен өткөрүп берген. Демек Кыргызстандын алтын валюталык резервтери Бакиевдин тушунда 3 эседен ашуун көбөйгөн. Мурда сырткы карызды алуу бюджеттин каржылоонун жана ири инфраструктуралык долбоорлорду аткаруунун бирден бир гана жолу болуп келген. Азыр болсо экономисттер Бакиевдин тушунда бюджет эң эле тең салмактуу болгон деп эсептеп келишет. Бакиев учурунда башталган ири долбоорлор
Саясий жактан калыс, реалдуу цифраларды гана көрсөтүүчү статистика. Акаевдин тушунда жолдорду курууга жана оңдоого жыл сайын Ош-Бишкек долбоорунан сырткары орточо эсеп менен алганда 150 миллион сом сарпталып келгендигин тастыктап турат. Салыштырып көрөлүк. Бир гана 2008 жылы Кыргыз Республикасы магистралдык долбоорду эсепке албаганда оңдоо жумуштары үчүн 1,5 миллиард сом жумшаган. Башкача айтканда, Акаевдин мезгилине караганда 10 эсе көп каражат колдонулган. Курулуш чөйрөсүндө иштегендер, ошондой эле өндүрүшчүлөр муну сезбей кое алышмак эмес. Курулуш индустриясында курулуш материалдары жана кызмат көрсөтүүдө кескин өсүү башталып, жол курулуш техникаларын, тиешелүү транспорттук каражаттарды көп санда сатуу жана сатып алуу жүрдү. Өлкөдө баардык аймактарда жаңы асфальт заводдору курулуп, таш талкалоочу атайын ишканалар ачылып, керектүү заттар казылып алынуучу жайлар иштетиле баштады. Ошондой эле эң ири стратегиялык жактан маанилүү болгон жолдорду куруу боюнча долбоорлор негизделип, Датка көмөкчү станциясын куруу боюнча макулдашууга ЛЕП 500, Датка кеминди курууга көмөкчү станция ПС 500, кеминди курууга ТЭЦ Бишкекти реконструкциялоо долбооруна, Камбарата 2 кесин курууга кол коюлуп, айланып өтүүчү Бишкек балыкчы жолун реконструкциялоо башталган эле. Курманбек Бакиевдин тушунда кол коюлган долбоорлордун алкагында баардык техникалык, экологиялык, уюштуруу, администрациялык, финансылык маселелердин баары чечилген болчу. Ошондон улам гана бул башталып калган иштер азыркы күндө улантылып келе жатат. Ал эми айрымдары бүткөрүүгө жакындап калды. Ал Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу боюнча сүйлөшүүлөрдү баштаганын өзгөчө белгилеп коюу керек. Трасека программасы боюнча сүйлөшүүлөр башталып, ага автомобиль жолдору да кирип, ошого ылайык мурдагы Советтер Союзунун баардык өлкөлөрүнүн жолдору, Пакистан, Афганистан жана Индиянын жолдору менен туташтырылышы каралган болчу. Аба мейкиндиги аркылуу байланышты жакшыртуу боюнча жаңы авиацияларды ачуу, Манас, Ош Тамчы аэропортторун реконструкциялоо, Манас 2 аэропортун куруу боюнча да сүйлөшүүлөр башталып калган. Самые вот эти крупные проекты, это проекты по строительству подстанций Датка, это строительство линии ЛЭП-500 Датка-Кемин, строительство подстанций Кемин, это строительство дорог, значит, Нарын, Талас, Торгард, Бишкек, Нарын, Талас, Тарас, Сусамыр, Ош, Иркиштам, Ош, Баткен, Исфана, строительство самого современного цементного завода в Баткене. В общем, перечислять можно много. Особо хотел бы отметить строительство Камбаратинской ГЭС, гидроэлектростанции Камбарата-2, которую мы строили своими силами, на свои средства, и которую успешно почти завершили. Уже после того, как я покинул страну, эти новые власти пошли, кнопку нажали, пустили ее. Поэтому говорить об этих проектах я могу с удовольствием, потому что эти проекты, они сегодня какие-то заканчиваются, какие-то в стадии завершения. Вот. Но они все были начаты при нас. И при мне были начаты переговоры строительства железной дороги. Китай, Кыргызстан, Узбекистан. Апрель революциясы. жылдын 7 апрели президент Курманбек Бакиевдин жүргүзгөн саясатына каршы оппозиция өкүлдөрүнүн революциялык кадамдары жыйынтыгында анын бийлигинин кулашына жана убактылуу өкмөттүн колуна өтүшүнө алып келген. Роза Отунбаева башында турган убактылуу өкмөт өз кезегинде конституцияга өзгөртүүлөрдү киргизүү жана өлкөдө парламенттик башкаруу системасын орнотуу жөнүндө иш-аракеттерди жасаган. Бакиевди бийликтен кетирүүгө себеп катары оппозициялык күчтөр электр энергиясына болгон тарифтин көтөрүлүшүн, уюлдук байланышка кошумча нарктын салынышын негизги факторлор деп билишкен. Бирок апрель революциясы март революциясынан айырмаланып, митингге чыккан эл курал менен чыгып, натыйжада элдик төңкөрүлүш кандуу окуя менен коштолгон. Андагы күнөөлүү тарап катары Бакиевдер айтылып келет. Бирок Бакиев өз сөзүндө элди аттырууга буйрук бербегенин, жада калса снайперлер президенттин кабинетине 2 рет ок атканын айткан.
Ошентип Бакиев Бишкектен чыгып, Ошко сапар тартат. Түштүк калаада өз оюн айтуусуна тоскоолдуктар көбөйүп, айласыздан Жалал-Абадка жөнөп кеткен. Өзү туулган айылында жагдай боюнча интервью берип, оюн элге ачык жеткирген. 2010 жылдын 15 апрелинде Казакстанга чыгып кетүүгө аргасыз болгон. 19 апрелде Белоруссия президенти Александр Лукашенконун көмөгү менен Минск шаарына жайгашат. Урматтуу окурман, биз жогоруда Кыргызстандын экинчи президенти Курманбек Бакиевдин башкаруусундагы жетишкендиктери, мамлекеттин өнүгүшүнө кошкон салымы тууралуу маалыматтарды келтирдик. Кандай болгон күндө да Курманбек Бакиев Кыргыз тарыхында татыктуу президент катары элдин жүрөгүндө кала берет. Көңүл бурганыңыздар үчүн рахмат.